Шайлоо компаниясы башталганда мамлекеттин эң жогорку кызматына ат салышууга 65 жаран талапкерлигин көргөзгөн. Анын 5-өө арызын ошол маалда эле кайтарып алышса, дагы 12 талапкердин документин бош айком ары түрдүү себептен улам кабыл алган эмес. Ушул тапта 20 талапкер керектүү кол тамгаларды топ-топ ага катар шайлоо күрөөсүн төлөп беришти. Шайлоочулардын 30 миңден кем эмес кол тамгаларын чогултуш керек эле. Бирок 60 миңден ашуун болбош керек. Ошого жараша буга чейин мурда күнү, кечээки күнү кошуп алганда 20 талапкер ошол тиешелүү шайлоо күрөөлөрүн жана шайлоочулардын 30 миңден кем эмес кол тамгаларын чогултуп, ыйгар укуктуу өкүлдөрү, айрым талапкерлер өзлөрү келип, Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобуна беришти. Кол тамгаларды чогултуу 3 декабрда токтоду. Ага ылайык 50.998 кол тамга менен Садыр Жапаров алдыңкы тизмеде. Андан соң ишкер Бабур Төлбаев 58.029 чогулткан. Ал эми 30 миңден бир аз гана ашыгы менен Токтосунов акыркы орунда. Эми бул кол тамгалардын аныктыгы 8 күндө билинет. Кошумчалай кетсек, БШК кол коюу барактарын кабыл алуунун жүрүшүндө талапкер Ибраевде 15.033 кол тамга бар экенин, ошондой эле шайлоо күрөөсү төгүлгөндүгү жөнүндө маалымат жок экендигин аныктады. Ушуга байланыштуу кол коюу барактарын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө кайтарып берди. Эгерде 30 миңге чогултулган колдун анык колдор болуп 30 миңге жетпей калган болсо, же болбосо чогултулган колдор, кол тамгалар шайлоо фонду түзгөнгө чейин же шайлоо фондунан каржылоо башталганга чейин эгерде кол тамгалар чогултулган болсо, алар дагы кол тамгаларды анык эмес жана жараксыз деп тапканга негиз болот. Борбордук шайлоо комиссиясы каттоо кызматтарынын кызматкерлеринин жана сот экспертиза иш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эксперттерин тартуу менен коюлган колдордун аныктыгын текшеришет. Биз акт түзүп беребиз. Кайсы код нарушения боюнча инструкциянын акыркы барактарында бизде ошо код нарушениялар бар, виды нарушений. Ошолор аркылуу биз акт түзүп беребиз. Ушул тапта президентке аттанып жаткан жарандар сунушталган талапкер макамына ээ. Ал эми Борбордук шайлоо комиссия тарабынан документтери текшерилип, каттоодон өткөндөр президентке талапкер статусун алышат. Мыйзам чегинде ушул талапкерлердин эң биринчиси бул өзүнүн идеясын, программасын, ушул мамлекеттин башкаруунун негизги инструменттерин, өзүнүн жеке сапаттарын көрсөткөнгө багыттаныш керек, аракеттениш керек деп ойлойм. Үгүт кампаниясы 15 декабрдан тарта башталат. Дал ушул убакытта жарандар президентке аттанып жаткан талапкерлердин алдындагы максатын, программасына кулак салып, өз добушун бериши керек. Туура тандоо жасоо аркылуу гана өлкөнүн келечеги аныкталат дешет саясат таануучулар. Биринчи кезекте бири-бирибизге болгон ынтымагыбызды бекем кармасак, бири-бирибизге жаман сөздөрүбүз тийбесе, чектен чыккан бири-бирин каралоого өтпөй, мыйзам чегинде баягы маданияттуулукту, жогорку маданияттуулукту көрсөтүшүп, бири-бирине болгон сый урматты көрсөтүшүп, шайлоодо мындай бир иш аракеттерди жүргүзсө дейт элем да. Айта кетсек, эгерде талапкерлер шайлоо өнөктүгүнөн соң жалпы сандан 1%дан кем эмес добуш топтосо, анда шайлоо күрөөсү кайтарылып берилет. Каражат бюллетендер даярдала электе жарыштан өзүнүн талапкерлигин алгандарга да кайтарылат. 2-январга дейре шайлоо бюллетендеринин даярдалышы мерчемделүүдө. Талапкерлер болсо 8-январга чейин жарыштан баш тартууга укугу бар. Салабат Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.